Бицепси жана трицепси дегенди угуп жүрөсүңөр. Кутман тааныңыздар менен, сиздер менен мен Элмар Истанбаев болом. Бүгүн ошол бицепске арналган көнүгүүлөрдү көрсөтүп берем. Анда эмесе кеттик. Бул бицепс базалык көнүгүүлөрдүн бири. Биринчи ушундан жасайбыз, кетти. Өйдө дем чыгарабыз, жай чүрүп, дем чыгарабыз, дем алабыз. Бул көнүгүүнү 10-12 жолдан 4 ирет жасайбыз. Аралыгында 1 мүнөт эс алып, эң негизгиси туура жасап, белди иштетпей, колду иштетебиз. Бул көнүгүү бицепске кетет. Он бир, 12. Кийинки көнүгүүнү көрсөтүп берели. Кийинки көнүгүү гантель менен жасайбыз. Кийинки көнүгүү молот деп аталат. Бул көнүгүүнү дагы ар бир колго 10-12 жолдан 4 ирет жасайбыз. Эң негизгиси бул көнүгүүнү дагы бел менен тартпай, белди туз кармап, дем чыгарабыз өйдө. Ылдыдар дем алабыз. Чүргүнө жай чүрүп. Так, 10. Достор, азырга эң акыркы көнүгүүнү көрсөтүп берели. Бул деле бул штанга менен жасаса болот, бул көнүгүүнү жана гантель менен да жасаса болот. Бул көнүгүүнү дагы 10-12 жолдан 4 ирет жасайбыз. Бул көнүгүүнүн 2 түрү бар, ушундай жасаса болот, жана бул экинчи түрү ушул эле. Ушул эле көнүгүүнү. Эң негизгиси туура дем алып, туура жасап, чүрөткөнө жай чүрүп. Талыкпаган машыгуулардан соң ушундай жыйынтыкка жетсе болот. Жигитке 70 өнөр азык кылат дегендей, баарыңарга спорт менен достошууга чакырам. Сиздер менен мен Элмар Истанбаев болдум жана жардамчым Бактыяр. Ийгиликтүү күн каалаймын.